Чыныбай Турсунбеков, Умсная апа балабакчасы же Ленин көчөсү 52 үй жөнүндөөр. Биздин уя жылуу эле, кең эле, бүт турпаты хан сарайга тең эле. Терезелер күлүп турчу шаңкайып, көк эшиги бүт ааламга жол салып. Кучак жайып кимге болсо ачылчу, чай ичип кет деп ар кимди чакырчу. Одур-бодур дуалдары атамдан, балдарымды үшүтпө деп аталган. Апам аны жаз күз дебей акилеп, аңкып турчу тазалык бир касиет. Устундары чала була сүртүлгөн, шыбы бизге төбөбүздөн үңүлгөн. Кар жамгырдан калкалайын деп турчу, атабыздын ак эмгегин кеп колчу. Буну билбейм, бизге кантип чыдачу, апам аны күндө жууп сылачу. Ала кийиз, шырдактары түтпөгөн, алышканга бизден чыккан күч менен. Онубуз тең үч кучакты уядан, оту өчпөй дайым түтүн буланган. Ошол тамды кимди кармап турганын, атабыздан айрылганда туган инибиз да азгырылып шаарга. Кайсы бир күн тарс жабылды калга. Кара саата апабызды талашып, кароосу жок калган үйгө жанашып. Коломтосу өчпөгөнүн билгизип, көрдүк ага киши дагы киргизип. Бирок бизге жылуулугу жетпеди, түнөп кеткиң, үйүңөр кең дешпеди. Улам суп, улам бизден алыстап, унчукпаган үйгө айланды табышмак. Биз айылдан барса кирбей шарт этип, дарбазага жетпей сезим жалп өчүп. Апам карап сегиден, кайтчу дешип уктум далай кишиден. Чарчагандай карагандан жөн элем, акыретке калды ошол дөбөдө. Каалап анын угунун келишин, бир жагынан айыл үчүн эл үчүн. Эски тамды бузуп салып бир күнү, бала бакча куруп салдым өлгөлүү. Барган кезде жолугабыз балдарга, тосуп чыкса мотурайган 100 бала. Апам күлүп карагансып түз мага. Биздин уя жылуу болду, кең болду, элмен акта хан сарайга тең болду.